Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 17 мартта 2002 жылдагы Аксы окуясында курман болгондорду эскерди. Садыр Жапаров Бишкек шаарынын Борбордук Ала Тоо аянтындагы 2002 жылы Аксы окуясында жана 2010 жылы Апрель окуясында элдин эркиндиги үчүн курман болгондордун элесине арналган монументке кол койду. Өлкө башчысы Садыр Жапаров президентке караштуу жарандык маселелер боюнча комиссиянын сунуштарынын негизинде Кыргызстандын жарандыгына кабыл алуу жана жарандыктан чыгаруу тууралуу 11 жарлыкка кол койду. Президенттин расмий сайтындагы маалыматка ылайык, алардын ичинен 7 жарлык 2400 адамды Кыргызстандын жарандыгына кабыл алуу жөнүндө, 4 жарлык 982 адамды Кыргызстандын жарандыгынан чыгаруу жөнүндө. Улуттук статистика комитетинин маалыматына караганда, 2021 жылга карата Кыргызстандын калкынын саны 6.600.892 адамга жетти. Анын 3.344.985 аялдар, 3.255.908 эркектер. Жазык кодексинин 267-беренесине ылайык жүргүзүлгөн ыкчам издөө иштеринин натыйжасында Бишкек шаарынын Telegram социалдык тармагына психоактивдүү жана баңгизаттарды сатуу каналын ачып, интернет аркылуу иш жүргүзүп келген аккаунттун ээси кармалды. Кылмыш ишине шектүү Орусиянын 1993 жылы туулган жараны экени тергөөнүн жүрүшүндө белгилүү болду. Жүргүзүлгөн тинтүүнүн натыйжасында жарандын жашаган жеринен кызгылт сары түстөгү таблеткалар, гендир жытына ээ болгон белгисиз дары-дармектер, тамеки тартуу түрүндөгү жабдуулар, түтүктөр табылган. Соттук химиялык изилдөөнүн корутундусуна ылайык ал психоактивдүү зат экендиги аныкталды. Учурда аталган кылмышка тиешеси бар башка жактарды аныктоо иштери жүрүп жатат. Бишкек мэриясы шаарды мыйзамсыз объектилерден тазалоо иштерин улантууда. Жерди пайдалануу жана курулуш дирекциясынын жааматы Токомбаев көчөсүндө жайгашкан Эдем кафесинин фуд-трак тез тамактануучу жайынын ээлери менен сүйлөшүүлөрдөн кийин өз ыктыярлары менен кафелерин бузушту. Ошондой эле Лушихин жана Молдо Нияз көчөлөрүнүн кесилишиндеги мыйзамсыз павильондор дагы алынды. Капар Медетбеков атындагы Талас облустук музыкалык драма театрына аппаратураларды алууда бир катар мыйзам бузуулар болгону аныкталды. Аталган театрга аппаратураларды жеке компаниялардан өз наркынан жогору баада 25 миллион сомго сатып алышкан. Мунун кесепетинен өлкө казынасына 10 миллион сом зыян келген. Бул иштер кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу менен кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган сотко чейинки териштирүү ишинин алкагында маалымдалды. Сатып алуу иштери Талас облусунун капиталдык курулуш башкармалыгы тарабынан мамлекеттик экологиялык техникалык инспекциянын кызматкерлеринин кабыл алуу актысы менен жүргүзүлгөн. Учурда УКМК бул мыйзамсыз аракеттерге тиешеси бар кызмат адамдарын аныктоо жана келтирилген зыяндын ордун толтуруу боюнча тергөө иштерин жүргүзүүдө. Бир суткада 55 кишиден вирус аныкталды. Маалыматка караганда Бишкек шаарында 30, Ош шаары 2, Чүй облусу 13, Ош облусу 1, Нарын облусу 4, Ысык Көл облусунан 5 кишиден вирус табылды. COVID-19 илдетинен Чүй облусунда бир бейтап каза болду.